Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Биздин каналыбызга мына ушундай суроо келип жеттир. Даарат алганда чачык колдонбой кургатуу керекпи деген. Сиздер деле байкап калат болушуңуздар керек. Мечиттерде даарат алгандан кээ бир адамдар кургатышат атайын арчынбастан. Ошондо суроо пайда болот. Чачык колдонсо болобу, болбойбу деген. Эми ага жооп кылып айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадис келет. Ана Айша радhiyallahu anha, анна наби саллаллаху алейхи вассалам kana lahu khirqatun yunashshifu biha ba'da al-wudu. Айша небез айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир кездемеси болгон. Аны менен даараттан кийин не кылган? Арчынган деген хадис келет. Бул хадистен не уруксат экени белгилүү болот. Анан Бахру Райык деген Ханафи мазхабында чоң китеп бар. Ошол китепте ушундай текст келет. Даарат же гусул кылган адам чачык менен артынуусунда эч көйгөй жок. Бирок даараттын издери көрүнүп тура тургандай даражада артынуу керек болот. Четтен ашырып артпоо керек дейт. Демек мына ошол хадистен жана ошол Ханафи мазхабынын китебиндеги тексттен бизге белгилүү болду. Чачык колдонсо болот экен. Эми бул жерде изи калтыруу деген маселе, четтен ашырбоо деген маселе бул хадистерде келет. Момундардын даарат алгандардын изинен кыямат күнү алардын жүздөрү нурдуу болуп, өзгөчөлөнүп турушары айтылынган. Ошондуктан не кылынат? Даарат алганда аз маз изи калтырып коюлунат. Ошол хадистин фазилетине илешип калышы үчүн. Мына ушундай. Аллахым берекесин берген болсун.